Ошол аяттан туруп анан кийин эмне жумага жамаатка баруу бизге бекемделген болуп калат. Ал эми башка айтылган хадистер менен Ханафи мазхабында эмне деди? Суннату муаккада. Бекемделген сүннет. Эми демек Пайгамбарыбыз бул хадисти эмнеге айтты десе, юзхиру изамал амри ва хутуратуху. Ушундай оор экен деген бул. Муну окуй койсоң эртең капырлыкка кетип каласың. Бул намаз эң негизги нерсе деп элдерге түшүндүрүшүн айтты. Лиюрхибал муслима мин таркис сала. Адамдарды коркутуп намаз окубай коюусунан коркутуш үчүн ушундай мааниде айткан. Пайгамбарыбыз дайыма ушинтип услуптар менен ва ta'zim ли маканатис сала. Намаздын орду өтө жогору экендигин бекемдеш үчүн. Себеби бизде башка да хадистер бар да. Man qala la ilaha illallah dakhala al-janna. Kim la ilaha illallah dese beyişke giret деген. Namaz aytпады, башканы айтпады. Демек ал эмне? Эми капыр түтөлүктү тожотуп калып кетпейт деген нерсе. Демек намаз таштаган ошолордун катарына кирди деген сөз. Ошого далилдерди чогултуп келип туруп, бул нерсе өтө оор күнөө экен деген. Эгер ушинтип жүрө берсе барып намазын таштап жүрө берсе, намаз бизди анил фахша вал мункар, жаман, бузукулук нерселерден тосот деп эдикпи? Намаз окубай жүрсөңүз тосулбайт. Зина деле жеңил болот сизге. Риба, сүткорлук деле жеңил болот. Бирөөнү алдап коюш деле жеңил болот. Сенин себеби намазың тосуп атат да. Намаз окуп атканда кой Кудай деп турасың да. Анан барып туруп эле адам динден чыгып кетүү коркунучу бар. Ушинтип жүрө берсе ошого алып барат. Намаз окулса жүрөгү тазаланат, барып жакшы нерселерди көрүлөт. Мисалы бир эле мисал, жана бир кыз мурда исламда өтө жаман неме кылып жүрөт. Турмушка чыкты, умрага барып келди, 90 градуска өзгөрүп келди. Эже намаз окуду. Демек, ошон үчүн бирөөнүн аны кылып аткан нерсесине жек көрүү менен эмес, ага боороруу менен мамиле кылышыбыз керек. Бирөө бир жаман иш кылып атса, же бир башка жолго түшүп кетсе, же бир нерсе кылып атса, аны жек көрүп эмес, боорорушубуз керек. Байкуш түшүнбөй атат ушу. Акыйкатты билбей атат, акыйкат жетпей атат ушуга. Эгерде мурда сөгүп алсак, канчы анан бир нерсе анан сүп сөгүштү да. Паланча деп сөгүп алгандан кийин эми алар жакшы сөз сүйлөп калды, тигилер уят болуп калды. Эмне болду? Ошон үчүн эч кимдин, эч бир адам тозокко кирүүсүн каалабашыбыз керек биз. Боорубуз болуш керек. Ошо дин жетпей атат ошо. Ислам жетпей атат. Ла илаха илlalloh Мухаммад Расулуллах жетпей атат. Калима жетпей атат. Боорушубуз керек. Демек, Аллах Тааланын хидаят сурашыбыз керек. Намаз окуп, кичине жолго кирсе нар жакка кайра эже сиңдилерин чакырып алат. Ошон үчүн чоң устаздын айткан бир сөзү бар да, багымдат деле окуп турсаң болобосо баштай берем. Калган чакырат. Багымдат деле окуп атса, демек 5 намаздын бирөөсүнөн кутул деген эмес.